Жаманчылыкты аманчылык жеңет деген. Биздин жолугуп атканыбыз бул аманчылык, ошого Кудайга шүгүр дейли. Канча арыз муң келет мына депутат болгондон кийин. Операция кылыш керек, $100,000 керек, жардам берип койгула. Балам кече кырсыкка учурап калды. Антип калды, мынтип калды. Ошолорду угуп отуруп, жөн эле дем алып атканга Кудайга шүгүр дейсиң. Аман жүргөнүңө, бутуң менен басканыңа, колуң кармаганга, көзүң көрбөгөнгө, ошо Кудайга шүгүр деп айтканды үйрөнгөн адам эч качан кем болбойт экен. Бир адам сага 10 жолу жакшылык кылат, 11-чи жолу сурагыңды бербей койсо душман болосуң. Адамдын адамдыгы ушул экен да. Адамдын пенделиги ошол экен. Ошон үчүн пендечилик деп коет экенбиз, бирок ошон үчүн бирөөгө таарынардан мурда бир өткөн тарыхты, өткөн жашоону бир ойлоп койсоңор. Өзгөчө турмушка чыккандан кийин күйөөңөргө таарынардан мурда баягы гүл берген күндү эстеп койгула. Биринчи туулган күнүңөрдө эмнебелик берди эле, боюңда бала бар мезгилде төрөгөндө кантип сүйүндү эле, ошолорду эстеп койсоң кыйла жүрөк жумшайт. Негизи адам ушундай таарынчак болот экенбиз, таарынып отуруп, бардын да берекесин кетирип алат экенбиз да. Өкүнүчтүүсү ошол. Мен бул жака келдим, бирдек үйрөнгөнү келдим. Анткени мага айтты, сүйүм менен Темирлан келет деп. Мен экөөнү тең аябай жакшы көрөм. Кийинки мундун балдары, мисалы булар 30га да чыга элек, бирок мындай сүйлөгөн сөздөрү, ой жүгүртүүлөрү, тереңдиги, кенендиги мен ушундай суктандырат да. Аны угайын деп, анан өзүм кечигип калдым, себеби жумушта болуп калдым да. Ошого кечирим сурайм. Анан кечигип кирген жакшы нерсе эмес. Адам сүйлөп атканда адамдарды алагылып кириш бул адепсиздик. Ошого бир аз өкүнгөнүм ушул болуп калды. Бирок Кудай буйрса дагы көп угабыз деп эсептейм. Анан Кудай колдосун, коргосун, келгениңерге чоң рахмат. Адамдан адамга берген эң чоң белеги бул убакыт, адамдан адам урдаган эң жаман нерсе дагы убакыт. Ошон үчүн бирөөнүн убактысын урдаба, бул бир, экинчи өзүңдүн убактыңды урдатпа. Биздин убакытты эмне урдайт? Азыр телефон менен, гаджеттер менен. SMS, email адрес, анан жана сотка деген аябай урдап атат. Негизи бул керек нерсе. Керек нерсе, бирок акыркы чыккан машинага алкашты отургузуп койсоң, адам жакшы болбосо техника кайран техника да. Азыр техника бир сааттан кийин бырыйган бир темирге айланып калат. Ошол сыяктуу колуңдагы бар мүмкүнчүлүктү туура пайдаланышты өзүңдөн, аны бырыйган темирге айландырып коюшту өзүңдөн. Ошого мен айтат элем, убактыңарды аябай сыйлагыла. Убакыт ушундай, колдо кушуңда дейт, бир чыккандан кайра келбейт. Аны таптасаң ошого жараша түшүм берет, болбосо жок. Ошон үчүн молдокелер да айтат, акыреттеги эң биринчи сурак убакыттан болот деп. Экинчи жаштыктан болот, билип койгула. Үчүнчү рызкыңдан кайдан таптың өзүнчө, анан кайда короттуң өзүнчө. Төртүнчү билгениңде кандай амал кылдың. Билген башка, билгенди кылган башка. Эки тагыр башка нерсе. Ошон үчүн кыргызда бир сөз айтат, анын айтканын кыл, кылганын кылба деп. Бирок баягы сөздү айтпай эле койгулачы, алымдарды капа кылбай эле коелу. Ошол эми мага азыр айтты, эки тема деди, тил темасы, анан кийин билим темасы. Мен тилди, мына жерде айылдан келгендер барбы? Аны мисалы балким Темирлан түшүнбөй билбейм, анткени Темирлан шаарда чоңойгон, Москвада окуду. Мен айылда турдум. Айылда түргөс, кайсы айылда түргөс? Балыкчы шаарында. Балыкчы. Эми ал шаар деген ат эле. Бирок мен билгенде, мен азыр жакшы эсиме салды. Сүйүм болсо накты айылдан, балыкчы талаштуу айыл. Бирок ал мезгилде мен билгенде Ысык көлдө орус тили аябай жайылган тил болчу. Мен мурда бала кезде ойлойт элем, чоң кишилер гана орусча сүйлөй алат деп. Ошондой түшүнүк бар беле? Азыр андай түшүнүк жоголуп калды, анткени адам угупса, ошого жараша тили чыгат экен. Азыр айылда орусча аябай жакшы сүйлөгөн кичинекей балдар бар. Эмнеге? YouTube, контент. Уккан нерсе дилге сиңет, дилдеги нерсе кайра амал болуп чыгат деген сөз бекер эмес экен. Бирок бизде андай нерсе жок эле, эки эле канал бар эле. Москва, Кыргызстан деп коет эле. Күндүзү телевизорду көрсөтпөйт эле. Телевизорду көрүп коюп, үнүн акырын кылып коюп айнекти карап отурат эле. Эмнеге билесиңерби? Атам келип калса урушат деп. Күндүзү көргөн бизде кылмыш кылган менен барабар болчу. Элестетип көр, биякта телевизор жанып турат, а бул жакта сен телевизорду коюп атаңды карап отурасың. Балким келип калабы деп. Ошондой заманда анан кечинде жылына бирден экиден нупагади болчу эле. Мультфильм деген чыкканда капа болот элек. Мультфильмы деген чыкканда көп болор билет элек. Деген тамга бул көптүктү билдирерин билет болчубуз. Бир мультфильм бекен, эки мультфильм бекен карап турасың, мультфильмы десе сүйүнүп кетет элек. Бирок плаш тил мультфильмдер чыгат го, жаман капа болот элек. Плаш тил мультфильм билесиңерби? Мындай. Анан сүрөт менен тартылган мультфильм болсо аябай сүйүнөт элек. Нупагади биз үчүн бул бир жылда бардыгын жыйыштырып коюп көрө турган нерсебиз болчу. Бирок эң жаманы Нупагади башталганда бул жактан новости башталат эле, атам телевизорду буруп алат эле. Бизде диктатура, ата сенин оюңду ойлоп отурбайт, сен менен эсептешип отурбайт. Экинчи бир суроо берсең түш деп коет, бүттү, ошо менен отурасың, арман иште кала берет эле. Балким ошолорду көбүрөөк көрсөк, биз деле орусчаны бала кезден үйрөнмөкпүз. Мен мектепте жалаң бешке окудум орусча, бирок шаарга келгенде билдим орусча билбесинде. Монархияны туура эмес айтып алып, мугалимге күлкү болгонун. Алдыңкы катарда отурат элем, эмнеге билесиңерби? Кыйын окугандан эмес, мен дегенден эмес, аркадагы шаардык балдардын күлгөнүн көрбөш үчүн.
Себеби сүйлөп атканда катаң кетирсең, баары билип билбей күлүп коет, ошол адамдын аябай шагын сындырат. Мен силерден суранам, ошого шагыңар сынбасын. Эч тартынбагыла. Тил эмнени жакшы көрөт, билесиңерби? Тартынбастыкты жакшы көрөт. Практика, практика, практика. Балдырасаң деле, далдырасаң деле сүйлөй берме. Кавказдыктарды сүйлөгөн мага аябай жагат. Мен ушунда уялып жүрөт элем, бирок 2003-жылы Америкага барып калдым. Англис тилинде үйрөнүп, анан өтүп калдым. Ошол жакта бүт орус тилдүүлөр менен барганбыз. Россиядан, Украинадан, Белоруссиядан, ошол эле Борбордук Азиядан, Кавказдан баргандар барышты. Ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин менден баягы комплекс жоголду, барьер жоголду. Эмне себептен дегенде арасында кавказдык балдар бар экен. Менин Саркис деген досум бар эле, Дина деген кыздан сурап атат. Дина, ты замужем деп. Нет. Десе, я тоже не замужем деп атпайбы. Ой, деп туруп анан не женат. Анан булька, окончание тиги бу дегендер такыр билбейт экен, бирок ага эч ким көңүл бөлгөн жок. Бардыгы сыйлап, урматтап калган, анткени билими бар эле, тартынбастыгы бар эле, ою, идеясы жакшы болчу. Ошон үчүн а дегенде күлөт, бирок бара-бара көнөт, бирок сен да үйрөнүп кете бересиң. Биринчи менин кеңешим ошол. Бакыт Бешимов деген бир жакшы интеллектуал бар. Мен билгенден азыр Гарвард университетинде болуш керек. Ошол адам мага айткан. Бул жакта деңиз турса, балам, шекесинде туруп алып суга түшкөндү үйрөнбө деген да. 1 2 3 азыр мынтип сүзөм, деңизге түшө бер деген. Ошондо батыраак үйрөнөсүң деген. Чөйрөгө аралаша бергиле, тартынбагыла. Күлсө күлө берсин, максат сеники, жашоо сеники. Бирөөлөрдүн күлгөнү бул бүгүнкү нерсе. Эртең кандай акыбалда болом, ошону бир элестетип кой туруп алдыга жыла бер. Менин кеңешим ошол. Анан Артекке барып калдым. Артекке барганда 12 жашта болчумун. Анда Артек деген лагерь бар. YouTube'дан карап койсоңор болот. Бүткүл союздук лагерь болчу. Жакшы окугандар жиберет эле, балким мен да жакшы окугандырмын, бирок мени жиберишти. Барсам бүт орусча. Ошондо биринчи эле күнү бирдемеден улам бир бала айтат: "Ты обижаешься?" деп. "Ооба" деп атам. "Да." "Обижаешься" деп улам сурап коет. Эртеси сурайт, кечинде сурайт. Кайра эртеси сурап коет. "Хочешь, я тебе это дам" деп коет. "Я тебе подарю". Алып алып дагы деле "обижаюсь" деп жүрөм. Көрсө "обижаюсь" дегенди мен "обещаешь" деп түшүнүп турмун да. Муну иллюзия деп коет. Түшүндүм деген иллюзия, бирок түшүнгөн жоксуң аны. Мындай дос катары бирдеке мага вада бересиң дегенде түшүнүп туруп, да дей берипмин, белегин ала берипмин, кыжылат кыла бериптирмин. 3-4 күндө барып котормуштар менен араң түшүнгөм. Ушундай күндөр болгон. Биринчи жолу кантип мен 16 күн орус мектепте окуп калдым, анткени жайлоодо жүрсөм бир орустун баласы, Николай деген орус бар эле. Ошол түлкү кармап алыптыр. Мага айтып калды, түлкү кармап алган экен деди. Барсам атам менен апам жанында. Жаш баланы карасаң, атасы менен апасы бар жерде мындай өзүнчө көтөрүлүп, өзүн көрсөткүсү келе берет. Азыр ошол нерсе менин кызымда бар. Мен бар жерде тим эле аны өпкө деп коет го, бизде билесиңерби, мындай өпкөсү көп. Атам менен апам жанында турат, оруска бирдеме сүйлөгүм келет да. Нулевой класс бүткөн болчумун. "Это Алиса, да?" десем, "Да" деди. Мындай көрбөй турасың дегенде жаман көрүп караган билип турат да. "Это Алиса хороший, да?" Муну да билем. "Хорошая" деген жокпу, "Хороший, да?" десем, "Да" деди. "Спасибо большое" дегем. Анын бардыгын телевизордон, кинолордон уккан сөздөрүм. Атам менен апам аябай каткырып күлдү дагы, баламда бир деге бар окшойт. Маман ага менен сүйлөшөлүчү деп калды. Көрсөм, Маман ага дегени орус мектептин директору экен. Райондо бир орус мектеп. Ошол жерге баргамын, 16 күндө жаш балага өзүнчө күн сайын тыйым берип, эркин койсоң бала бузулуп кетет экен. Анткени мен эртең менен райондун борборуна апарат, апам ишке кетет, атам ишке кетет, анан колум акча берип коет. Бүткөндөн кийин балдар менен мушташам, көйнөгүм кир болот, жыртылат, кыздарды алманын бочогу менен үйүнө чейин узатып келет элем. Коюп барчы. Эжеке менен кубалашып ойношот элем класста. Балдар каткырып күлөт. Эжеке аркамдан кубалайт, аны деп алып туруп аркамдан кубалатат элем. Эжеке аябай жакшы болчу. Гүлнара Каримжанын азыркыга чейин издеп жүрөм, таппай атам. Ошо мени бир урбаптыр, көңүлүмдү оорутпаптыр. Ыйлагысы келет эле, бирок катуу тийбейт эле. 16 күндөн кийин апам курска кетти, ташыган киши болбой калып, айылга апарып койду, аябай ыйлагам. Анан барып туруп алдыга отурдум. Айылдагы мугалим деп туруп, боор менен бирөөнү атып урду, ошондон баштап менден тартиптүү киши жок болуп калган. Чын айтам. Бир жол дептеримди алды да аябай күлдү. Көрсөм математика, орус тил, кыргыз тил, жат жазуу бардыгын бир эле дептерге жазып коюптмун. Анан мага айтты, бул клеточный деп коет, мындай тор дептер, бул кыйшык жол деп коет, бул чоң жол деп коет. Ошентип отуруп, анан айылдагы мектепке көнүп кеттим. Бирок ошо тагдырыма да ыраазымын. Эгерде мен шаарда берки райондун борборунда орус мектепте болгондо, балким азыр атага чыккан бир хулиган болушум мүмкүн эле, чын айтам. Күн сайын мушташ, анан бир жерге барсам, суусайм, курсагым ачат. Адамдар бирдеме ичип атат, ошонун эмне экенин билбейт экен. Бирок мага анын көрүнүшү жагат. Неге билесиңерби? Бирдеге адам куюп берет чоң стаканга, жарым эле мындай кызыл, үстү аппак. Аппак мындай, көбүк да. Карап эле ичким келет, Көрсө ошол пиво турбайбы?
Анан бирөө жарым мага берсе ичет болчумун ошону. Кээде ойлойм, барды кетип калганда топ ичип алсам, жаш бала экенмин да. Ошентип отуруп Кудай бир чоң балекеттен сактаган экен. Ошого мен Кудайга шүгүр дейм. Тилди үйрөнгөндө ушуга окшогондорду эч качан унутпагыла да. Анан тил тартынбаганды жакшы көрөт. Анан мындай бирдекеге окшоштурсаң бат үйрөнөсүң. Мисалы японча үйрөнө баштаганда гамбаримас. Алар бирдеме ичкенде баягы бизде за здоровье деп коет го орусча. Кыргызча андай деле жок. Ал үйеле деп айткат го. Эми япондордо бар, бирок ошо гамбаримас деген ошону түшүнүрөт экен. Кытайларда гамбаримас дегенди мен бат эле түшүнүп алдым. Анткени ошо мезгилде Бириккен Улуттар уюмунун төрагасы, башкы катчысы Кофи Аннандын орун басарынын аты Гамбари болчу. Гамбари мас бүттү. Экинчи эч ким эскерткен жок. Бирдикке окшоштурсаң бат тил үйрөнүп аласың, тилди жаттап каласың. Ассоциация деп коет да. Ошентип отуруп үйрөнгөнүм чын. Анан араб тилин үйрөндүм, япон тилин үйрөндүм. Японияга барганда гид болуп жүрдүм кыргыздарга, азыр кайра унута баштадым. Ошондон бирдикени мен түшүндүм. Тил аябай ишенимсиз дос. Бүгүн дос болот, эгер көңүл бөлбөй койсоң, сени таштап кетип калат. Таштап кетип калганын билбейсиң, качан билесиң, колдонгондо билесиң. Иллюзия боло берет, билем деген. Бирок япондор келгенде түшүнүп атам, мен тилди аябай жоготконум. Кыргыз тили деле ошондой. Америкада жүрө берсең, кыргыз тилин сүйлөбөсөң, 2 жылдан келесиң, көп сөздөрдү эстей албай каласың. Тилиң акцент менен боло баштайт. Мен мурда муну жасалма деп ойлойт элем, бирок чындыгы ошондой. Тил деле кадимки спортсмендей күн сайын оттачивать деп коет го. Ошол сыяктуу китеп окуп, мыкты адамдар менен баарлашып, жаңы сөздөрдү үйрөнүп, бул өтө маанилүү нерсе. Анан дагы бирдекени байкадым. Эне тилин жакшы билбеген адам башка тилди дагы жакшы үйрөнө албайт экен. Анткени тилиң көпүрө, ошол аркылуу өтөсүң. Көпүрөң канчалык көп болсо, бара турган багатың да ошончолук көп. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, такыр тартынбагыла. Ойлонгондо дагы кайсы тилди үйрөнүп алсаң, ошол тилди ойлон. Мисалы, киного барыш керек дегенде I have to go to the movie. Жылсы мне надо идти в кино. Ойлонуп берсең, ошондо да бат үйрөнөт экенсиң тилди. Бул жакта курстарга келгиле, жазылгыла, тартынбагыла, Кудай колдосун, коргосун. Анан билим боюнча. Билбейм, жашоодо колдонбосоң, билимдин мааниси болбойт. Карасаң, биринчи бала апаны жакшы көрөт. Неге? Анткени апанын көкүрөгүндө сүт бар. Ошону эмет. Атаны кучактап коет, бирок апага бара берет. Анткени апада кызыкчылыгы бар. Бара-бара көкүрөктөгү сүттөн чыгат, анан атаны жакшы көрө баштайт. Неге билесиңби? Анткени бирдеме алып бер десе, апасы атасына кайрылат. Акча берчи, балаңа бирдеме алып берейин деп. Анан апасын карайт дагы, зачем? Ортомчунун деп түзүлө атага кайрылат. Акча берчи деп. Атаны авторитет өсөт. Андан кийин атадан алып олтуруп, бир күнү дүкөнгө барса атасына жөн эле бербейт да. Акча менен берип атат. Ошондо ата айтат, ата барбай эле кой, акчаңы бер. Акчаны жакшы көрө баштайт. Адам эмнеге кызыкса, ошол нерсеге байланат, ошол нерсени үйрөнөт. Биз билимге кызыктырбайт экенбиз. Өлтүрөм, 2 коем, мойнуңду жулам деп атып, билимди коркунучтуу нерсе кылып койгонбуз. Азыр 1-класстагы эжекелерди карасаң, көпчүлүгү мындай жаналгыч эле көрүнөт да. Өлтүрөм, мойнуңду жулуп коем, уктуңбу? Комиссия келгенде тилиңи жулуп алам. Эй, иттин баласы дегенге көнүп калганбыз. Азыркылар кандай билбейм. Биздин убакта ушундай эле болчу. Комиссия бизге 7 башты желим огуз болчу. Ушулар келбей эле койсо да, жүрөгүм лок. Кол көтөрсөң да бале, көтөрбөсөң да бале. Алдамчылыкка үйрөтөт эле. Эмнеге билесиңби? Ким билгендер оң колду көтөрөсүңөр, билбегендер сол колду көтөрөсүңөр. Бирок баары көтөрүш керек. Ушундай көтөрөсүң, кээде алмаштырып аласың да. Билет экен деп тургузат, иштиге билбейсиң. Отура бер десе кайра көтөргөнчө отурат элек да, ошо ойдончу. Жасалмалуулук, эки жүздүүлүккө эмнеге үйрөтөт мен билбейм. Ошентип отуруп, билим бизге пайдасы эле эмес, бир коркунучтуу нерсе катары болуп сиңип калган да. Өлтүрөм, 2 коем, мойнуңду жулам, жаттап кел. Адам болбойсуң, эшек деп берип баланы билимден алыстатып койгонбуз. Бул бир. Экинчиден, билим, мисалы, тангес менен котангести мен азыркыга чейин колдонгонду билбейм. Синус, косинус эмнеге үйрөндүм, азыркыга чейин түшүнбөйм. Өткөндө дейт, Германияда Казыбек деген агай бар. Нарындан келгендер билет, аябай жакшы агай. Бир жака барсам дейт, аркада германиялык студенттер дейт, мектеп окуучулары, бирдемени ченеп атат дейт. Көрсө, 1 секундта суу канча ылдамдыкта агат, ошону ченеп атат. Муну ченегенден кийин математиканын, геометриянын, физиканын көп нерселери өз эле түшүнүктүү болуп калат экен. Бир стулду койду дагы айтты, ушул жерде канча илим бар деди. Дарактан жасалган, бул биология, зоология. Бурчтары бар, бул геометрия. Анын курамы бул физика. Эсептелет, канча сантиметр, канча миллиметр, бул математика. Биз бир эле илимди үйрөтөт экенбиз, бирок илимдердин да айкалышкан жерлери бар экен да. Ошону менен турмушка байланыштырып үйрөнсө, бала бат үйрөнөт экен, кызыгып үйрөнөт экен. Бир түшүндүрүп койсоң болду, экинчи эч качан
кайра сурабайт экен, эстеп калат экен. А бизде болсо Пифагордун теоремасын жаттадыңбы, Омдун законун жаттадыңбы, 5 алыш үчүн жаттайсың. Гарантия берем азыр 11 жыл окугандар 11 нерсе эсинде калса калды, калбаса жок. Бизге пайдасын түшүндүргөн жок. Эгерде пайдасын түшүндүрүп койгондо балдар математиканы билсеңер, бул жактан жолуңар ачылат деп койсо башкача болмок. Бизди жөн эле кыйнай берчү да. Теңдемени жаттап кел, татаал теңдеме тамырдан чыгар. Аябай жиндим келет эле. Мен тамырдан эмнеге чыгарышым керек муну? 5 алыш үчүн 5 алдың, 5 алганыңды унуттуң. Мен математикадан анча күчтүү эмес элем, менден күчтүү Элмира деген кыз бар эле, Айжаркын деген кыз бар эле, Ашырали деген бала бар эле, Жепар деген кыз бар эле. Бизде мындай кылат болчу. Ким 10 тапшырманы биринчи бүтүрүп келсе, маселелер бар го, билесиңерби? 1ден 10го, 10дон 20га чейин. Ошого 5 дейт болчу. Мен түшүнчү элем. 20га чейин менин шансым жок. Элдин баары 1ден баштаганда мен 20дан баштайт элем. 10го чейин бирөө 5 алат, 20га чейин бирөө 5 алат, 30га барганда Нуржигит 5 алып койчу, ошо менен 5 алып бүтүргөм мен. Эч ким мени математикага кызыктырган эмес. Азыр ушунчалык өкүнөм, математика илимдин падышасы деп бекер айтпайт экен. Мен бирдекени байкадым, врачтар менен математиктер бир жумушту берсең майын чыгарып атат, кайсыл тармак болбосун. Ушул нерсени байкадым мен. Себеби логика өскөн жерде башка нерселерди алып келиш оңой болот экен. Ушул нерсени байкадым. Анан кечээ эле жөнөкөй эле бир турмуштагы илим. Бүркүтчү менен жолуктум. Бүркүтчү айтып атат. Бүркүттү дейт, 2 айында биз уясына алып келебиз дейт. 4 ай гана машыктырабыз дейт, ошол өмүр бою иштет дейт. Эми элестетип көр, ошо бойдон дейт 60-70 жыл жашайт дейт, 20 жыл гана салабыз, андан кийин кой беребиз, бул да тукумун улаш керек дейт. Канчаны кой бердиң десем, бир 4-өнү кой бердим дейт, 3-өө жакшы чыккан жок, 3-4 жыл кармап кой бердим дейт. Бирөөнү 19 жыл кармадым дейт, аты тунук болчу, азыркыга чейин сагынам, азыркыга чейин эстейм дейт. Элестетип көрсөң, ушундан бир тыянак. Адам адамдын тилин таба албайт азыр. Эки-экиден урушмай, талашмай, бирине бири көр казмай, бирине бири ор казмай, бирине бири бут тосмой, тил табыша албайт. Жанындагы жары менен урушуп атат, досу менен урушуп атат, тууганы менен урушуп атат, сапарлаш менен урушуп атат, командадагылар менен урушуп атат. Тил табыша албай, душмандашкан, соттошкондордун заманы болуп калды. Бирок адам эгерде чындап адам болсо, адам мындай айтсын, жырткычтын тилин тапса болот. Циркке бар, арыстанды бир кичинекей кыз башкарып атат. Бүркүттү ошол адам жөн эле башкарып алган да. Бүркүт дейт, менин жиним келгенин билет дейт, мен жакшы көрүп атканымды билет дейт, ошого жараша мамиле кылат дейт. Эгерде сен чындап адам болсоң, көкүрөгүңдү ачсаңчы, сени адам эмес айван деле түшүнөт. Кептин баары ушул жерде экен. Алла Таала сенин денеңди, акылыңды, боюңду, кийимиңди эмес, жүрөгүңдү карайт деген сөз бекер эмес. Ошон үчүн жүрөгүңдү күн сайын бир сурактан өткөзүп кой, эсеп-кысаптан өткөзүп кой. Кимге таарынып атасың? Таарынып эмне кыласың? Кек сактап эмне кыласың? Урушуп эмне кыласың? Өттү, кетти, бүттү, тазалап кете бер. Ошон үчүн үйлөнгөндө өчүргүчүң болсун дейт. Аялдын да бүйөнүн дагы өткөн капалыктарды өчүрө бер. Сактасаңчы, өзүңө зыян, жүрөгүңө зыян, рак болгондордун көп ошолор. Мына, ишенбесеңер, сүйүндөн сурагыла. Эң катуу ооругандар ошолор, өтүнөн таш алдыргандар ошолор, бөйрөгүнөн таш алдыргандар ошолор. Адам кек сактасачы, өзү эле кыйналат. Сен буякта кыжылат болуп, мен көрсөм өлтүрөм, мойнун жулам, шашпа, айтып алам деп башың калчылдап калган, алыс күкөлү эс алып жүрө, сен унутуп калган. Ошон үчүн кечиргенди үйрөн дагы, эгер жүрөгүң таза болбосо, акылың таза болбосо, тилди да кабыл албайт, илимди да кабыл албайт. Ошон үчүн күнүгө өзүңдү тазалаганга үйрөн, ушул маанилүү. Ошентип отуруп, алып барып туруп кой берди. Атчан бир 13 жашар бала бүркүттү колуна кондуруп туруп, чокуга чыкты да кой берди. Мен балага аябай ыраазы болдум. Сотка чукулап отурган жок, ал бирдекени үйрөнгөн бала. Кудай кааласа, бүркүттүн тилин тапкан бала, аттын тилин тапкан бала, аялдын тилин сөзсүз табат. Ошого мен айтып элем, чындыгы мырзалар ат менен үйрөнүш керек экен, жаратылыш менен баарлашып үйрөнүш керек экен, бүркүт менен баарлашып үйрөнүш керек экен. Мен кармадым, канатын жайды, сүрөт чыгарып койсом бирөө жазып коюптур, көрүнгөнгө канатын жая бербейт деп. А мага подсказка кылып койгон. Колду мынтип койсоң байкуш түшүп кетпейин деп канатын жаят экен. Ал деле илим. Сүрөткө жок дегенде сүрөткө түшүндө илим болуш керек экен, анда үйрөнүш керек экен. Ар нерсенин өзүнүн илими бар. Ошол жерден бирдеген үйрөнүм, адам тилин тапса болот экен. Бул бир, арыстандын дагы, айвандын дагы, бүркүттүн да тилин тапса болот. Бул бир. Экинчиден карагыла 20 жылдан кийин кой берип атат. Айтып атпайбы? Муну кетирбештин кандай жолу бар дейт. Өтө семиртпе дейт, өтө тойгузбо дейт. Эгерде өтө семиртип койсоң, учкан бойдон кайтып келбейт дейт, аркасына карабай кетет дейт. Ошондон бир тыянак чыгарып койдум. Өтө курсаңар тойгузбогула. Өтө курсаңар тойгузбогула, ошондо адам дайым ачка болот. Илимге да ачка болот, максатка да ачка болот, спортко да ачка болот. Анан адамды ыксыраткан нерсе бул токчулук да. Ошон үчүн жокчулуктун балдары күчтүү чыгып, токчулуктун балдары жакшы чыкпай калып атат. Ишенип койгула ошого. Исхак Разаков менен азыркы саясатчыларды салыштырып көргүлө. Кичпейил болсоң, Алла Таала даражаңды көтөрүп коет, ушуга ишен. Анткени чымчык канчалык бийик көтөрүлгөн сайын көзүңө майда болуп кете берет.
Анан майда болот, ал өзүнө бийик көрүнө берет, бирок сенин көзүңө көрүнбөй деле кала берет. Адам деле ошондой. Мен деген сайын башканын көзүндө мындай күлкүлүү көрүнөсүң, противно деп коет ошондой көрүнөсүң, анан даражаң кичирейип кете берет. Ошон үчүн мен билбейм деген адам эле утуп кете берет. Мен эчтеке билбегенимди билем деп ким айткан? Сократ айткан болуш керек мен билгенде. Мен эчтеке билбегенимди билем. Чындап эле ушундай бир жакшы көргөн акын бар эле, анын аты Омар Хайям. Ырын жатка билесиңерби? Желдей жортуп өттүгүм бир күн дагыда, ал өмүрдүн кетти келбес жагына, тирүү туруп болгум келбейт кабатыр, кеткен күндүн келер түндүн баарына. Кайдан келдик, кайда бардык түшүнүү. Кыйын болду неде жашоо үзүрүү. Күлгө айланды нече насыл адамдар, кайдалардын күйгөндөгү түтүнү. Деп туруп келип эң акыркыры, өмүрүм окуу менен өттү менен. Үйрөнүп дүйнө сырын бүттүм дедим, а бирок айкын болду карганчакта мен али эч нерсени биле элек. Азыр сүйүндөн сурагыла, психологияны эчтеке билбеген эми түшүнүп атат болуш керек бул. 10 жыл окугандан кийин. Азыр мына Темирландагы мындай, аябай мындай илимдүү, билимдүү, кругозору кеңири, эрудициясы бай, эми мындай сүйлөгөндөрү дагы кадимкидей мындай бышып келатканы билинип атат да. Ошон үчүн Кудай колдосун, тартынбагыла, жолуңар ачык болсун. Менин тилегим ушул. Анан бириңе бириң жакшылык каалай бергиле. Бирөөгө жакшылык кааласаң, анын жакшылыгы да сеники болуп кете берет экен. Эгерде бирөөгө көрө албастык кылсаң, өзүң жакшылыгың дагы өзүңө буйрубайт экен. Мисалы баягы Чёрный тюльпан беле? Дюманын Чёрный тюльпан, Черная роза деген окуп көрсөңөр, Бокстель деген каарман. Айланайын, өзүнүн деле жакшынакай турмушу бар, жакшынакай бизнеси бар, бирок өзүнөн да жакшы кошунасына көрө албастык кылып отуруп жүрөгү жарылып өлүп атпайбы? Өзүнүн жашоосунун даамын сезбей калып атпайбы? Элестетип көр, адам бай, Билл Гейтс аябай бай болгон экен. Бир учурда ар бир минут сайын байлыгы 10 миллион долларга көбөйүп турган экен. Бирок ошол мезгилде деле ал тамактын даамын сезген эмес. Элестетип көр, дарбыздын даамын сезбесең, ошончо миллиардын сага эмне кереги бар? Азыр канча адамдар айланайын жанагы бүйрөгүнө гемодиализ проблемасы болуп атпайбы? Бул деген сөз зарасын чыгарат деген сөз экен. Ушунун жакшылыгын билбейт экенбиз. Эми улуу сөздө уят жок, денеңге тамактын киргени дагы ырзык экен, чыкканы деле ырзык экен. Ошон үчүн берекелерим, Кудайга шүгүр деп ар бир нерседен илим билим алып кете бергиле. Эки адам урушса ошондон илим алгыла. Адепсизден адепти үйрөн деп коет. Бул бекер нерсе эмес. Мен имам фондунда жүргөндө бир өзүмдүн досумду кызматка алдым. Ошондон баштап бирдикеге ишендим, досум, тууганым деп кызматка албагыла. Эгер буга ишенбесеңер, Эгембердиев Жумадыл деген жакшы бизнесмен бар, Шоронун негиздеген адамдын иниси. Ошонун интервьюсун карасаңар, подкасттын. Биринчи туугандарды алдык дейт бизнеске. Тууган алсаң эле проблема экен дейт. Анткени уруша албайсың, кетирбесең душман болот. Бирдеке айтсаң, эмне кыйын болуп кеттиңби дейт. А кийин дейт конкурс менен адистерди тандадык, ошондон баштап бизнес алдыга кетти дейт. Ошол досумду алдым, анткени жумуш эми кыйналып жүргөн, бирок кичине илим билими бар эле, ушу жардам берет го, мага дос болот го деп. Анан мүмкүнчүлүгүмдөн пайдаланып, ошондой мага уруксат берген президент. Айлыгын да көбөйтүп бердим. Тарифине 10 000. Кийин акча түгөнүп аткан мезгилде, айттым, баягы 10 000 эми кайтаралы, белки тарифиңди эле ал десем, өзүңдүн акылатыңды ал десем эле, жок. Ошондон баштап душман болду. Мен кеткенде аркамдан казбадыбы. Жазбаган жерге чейин жазыптыр. Атамбаевден кийинки президентке да кирип чыгыптыр. Элестетип көрөм. Бирок ушунчалык ошол досума ыраазымын, эгерде ошол мага сабак бербегенде азыр фракциям таркатып иймек. Анткени пенделерде бүт кемчиликтер бар. Анын баарын көрүп отура берсең, эсептешип отура берсең, эч ким менен дос боло албайсың, эч ким менен команда боло албайсың. Идеалдуу эч ким жок, өзүң да идеалдуу эмес. Бир суроого бер, ким идеалдуу деп. Анан күзгүнү кара, ошо күзгүдөгү адам идеалдуу болсо, анан башкалардан сурак кылсаң болот. Ошон үчүн Кудайым колдосун, коргосун, жүзүңөр жарык болсун. Мага эки эле тема боюнча деп айтты. Мындан ашык кетпейин. Тилегим ушул эми, бактылуу болгула, келечегиңер кең болсун, жүзүңөр жарык болсун. Сыйлагыла, урматтагыла. Анан биздин бир эле атабыз бар, бир эле жүрөгүбүз бар, бир эле мекенибиз бар, бир эле тилегибиз бар. Ошо бир мекенди көздүн карегинде сактайлычы. Сен сүйбөсөң, мен сүйбөсөм, тилиңди сен сактабасаң, мен сактабасам, маданиятыңды сен ойлобосоң, мен ойлобосом, ким ойлойт. Бирок муну даңгыратып, мактанып, дүңгүрөтпөй эле сүйө бериш керек. Азыр сүйлөйт, бирок душмандар ашырып атпайсыңбы? Геополитика деген бар. Тиякта бир тууган карап турат, биякта бир чоң мамлекет карап турат. Айтпай эле кылган үйрөнгүлө жакшы иштерди. Анткени айтсаң, адамдын жакшылыгы бар жерде көрө албастык ич тарды кошо болот. Буттосу кошо болот. Ошого мен тилек кылат элем. Ошого жашооңдо ким жолугса баарына рахмат айт. Душманга да рахмат айт, буттосконго да рахмат айт, сага жамандык кылганга да рахмат айт, аркаңдан көр казганга да рахмат айт. Анткени арын бардыгы сени Алла Тааланын бир жакшылыкка даярдаган. Чоң рахмат.